Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Бирдин айынын 2-си. Багынуу менен куткарылган. Типтүү алкоголизмге мүнөздүү нерсе бул өзүн сүйгөн эгоцентрдик өзөк. Баардык нерсеге кудуреттүүлүк сезими менен үстөмдүк кылган, өзүнүн ички бүтүндүгүн сактап калууга ниеттенген нерсе. Алкоголик өзүнүн ичине адамдан да, Кудайдан да эч кандай көзөмөл салганды каалабайт. Ал алкоголик өз тагдырынын кожоюну болуп, өзүн эсептейт жана ошондой болууга тийишмин дейт. Ал позициясын сактап калуу үчүн акырына чейин күрөшөт. Улуу сыр бул эмне үчүн кээ бирибиз ичкиликтин айынан өлүп, өзүбүздүн бүтүндүгүбүздү сактап калуу үчүн күрөшүп жатабыз. Ал эми башкалары эч кандай кыйынчылыксыз аада айыгып жатат. Жогорку күчтүн белеги соочулук. Мага ичкиликти токтотууга болгон түшүнүксүз каалоом менен, аадан келген адамдардын жардамын кабыл алууга даярдыгым менен дал келгенде келди. Мен багынышым керек болчу. Анткени мен Кудай жана менин жолдошторум аркылуу гана куткарылууну таба алмакмын.